Социалдык тармактарда Орусиянын азыркы жарандары мурунку кыргызстандыктарга орус аскерине чакыруу болуп, орус армиясы менен мажбурлоо жолу аркылуу келишим түзүүгө аракеттер жүрүп жатканы тууралуу маалыматтар тарады. Аны Орусиядагы Орто Азия мигранттарынын укугун коргоп келген Валентина Чупик Булак KG сайтына тастыктап берди. Азыр бул тууралуу көп нерсе айтып бере албайм. Тюмень, Москва жана Питер шаарларынан Россиянын 4 жараны мурунку кыргызстандыктар мага чалышты. Алар военкоматка жана аскерге чакырык кагаздарын алып барышканда келишим түзүү менен аскерге барууга мажбурлаптыр. Мындай шартка көнбөсө аларды жарандыгынан ажыратабыз деп коркутушуптур. Чакырылгандардын бирөө кол коюп, чогулуп келейин деп кетип, Кыргызстанга учуп кетүүгө камынып жатыптыр. Калгандары ойлонуп көрөлү деп көндүрүп кетишиптир. Аларга да мен Кыргызстанга кеткиле деп кеңеш бердим. Кыргыздардан сырткары тажиктер менен өзбектер да кайрылып жатышат. Аларга юридикалык фирмалардан байланышып, Россия Федерациясынын жарандыгын орус армиясындагы келишим аскерди кызмат аркылуу болгону 3 айда алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштап жатыптыр. Мага кайрылгандардын бири дагы мындай мажбурлоого жана сунушка макул болбоптур. Бирок мага байланышпагандар канча дейсиңер? Кыргыздардан 4, тажик жана өзбектерден 10 адам кайрылды. Бирок мен так санын айта албайм. Кезектеги шылуундардын эле сөзү го деп маани берген эмесмин, деди Россиядагы мигранттардын укугун коргоочу Валентина Чупик. Жогорку кеңештин бүгүнкү 2 марттагы жалпы жыйынында депутат Жеңишбек Токторбаев кесиптеши Адахан Мадумаровдун дарегине карата катуу сын айтты. Жеңишбек Токторбаев Мадумаровду депутаттарга мугалим болууну токтотууну айтты. Урматтуу биздин Адахан мырза, өткөн аптада Коопсуздук комитетинде мыйзам долбоорун карап жатканда менин дарегиме сын айтты. Силер өзүңөрдүн досуңардын законун өткөрүп жатасыңар деп. Бирок мен буга кошулбайм. Бизде Адахан мырза мугалим болгонун, акылына саат айтканын такыр койбоду. Кокуй мен сүйлөсөм эле бир балекетти баштайт экенде өзүн бийик тутуп, өз жөнүндө бийик ойдо. Ал бул жактагы 88 депутаттын бири гана. Улуу трибунада бир аз сын айтып койсом, убактыңарды алсам кечирим сурайм. Чындыкты чында айтыш керек. Урматтуу Адахан мырза, сиздин образыңыз волк по овечьей шкуре. Түшүндүңүзбү, деди депутат. Бишкек мэриясынын айрым ыйгарым укуктары райондук администрацияларга өткөрүлүп берилет. Бул тууралуу Бишкектин мэри Эмилбек Абдыкадыров маалымат жыйында билдирди. Менин позициям акимчиликтерди күчтөндүрүү. Бардык чечимди мэрия кабыл албайт. Ар бир район чечимди өзү кабыл алуу сунушун киргиздим. Мен акимдерге укукту өткөрүп берем. Ар бири өз районундагы маселени чечиши керек. Укук менен бирге каржыны дагы өткөрүп берип жатам. Ошону менен катар жоопкерчиликти дагы берем. Мэрия шаарга инвестиция тартуу жана ири долбоорлор менен алектениши шарт, деди.